Мен Кочкор районунун Кочкор айылында 1958-жылы төрөлгөм. Ошол эле айылда мектепти бүтүргөм. Фрунзе айыл чарба техникумун бүтүрүп, агроном кесибине ээ болгом. Андан кийин Казакстандагы Целиноград шаарынын жерге жайгаштыруу инженери адистигин алып, жогорку окуу жайын бүтүргөм. Кийин Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция кесибине ээ болдум. Чарбада лаборант, агроном, институтта жерге жайгаштыруу инженеринен баштап, Кыргыз өкмөтүнүн президенттик администрациясынын референти, эксперти, Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик жер агенттигинин директору болуп 3 жыл иштедим. Андан кийин Нарын районунун акими, Жалал-Абад облусунун Чаткал районунун акими болуп 6 жыл эмгектендим. Ош облусунда губернатордун орун басары болуп, кийин Нарын областында губернатор болуп да иштегем. Ушул органдарда иштеп жүрүп, мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, жогорку кеңешти жактап, коргоп чыгууга үлгүрдүм. Алсак, азыркы иштеп жаткан жер кодекси, жаратылышты коргоо мыйзамы, жер салыгы боюнча мыйзам жана башка ушул сыяктуу мыйзам нормативдик актылар менин катышуумда жана менин жетекчилигимде иштелип чыккан. Жогорудагы мыйзамдарды ошол убакта жазылып ишке кирген. Бирок кийин агенттиктин жетекчилигине кесипкөй эмес жетекчилер келип, алар зоотехник, жолчу, куруучу, агроном, бирдиктүү жер саясаты жоголо баштаган. Азыркы күндө жер саясатын алып баруу айыл чарба министрлигине жүктөлгөн. Бул министрлик айыл чарба багытындагы жерлерин гана алып барууга мүмкүнчүлүгү болсо, калган 6 категория жерлер кароосуз калууда. Ушул себептүү айыл чарба жерлерин басып алып, калыптуу конуштарга мыйзамсыз өткөрүү, Токой фондусундагы жаратылышты жана рекреациондук коргоо категориясындагы жерлерди басып алып, күндөн күнгө күч алууда. Ушул жерге курулуштарды курууда дагы санитардык, архитектуралык нормалар сакталбай, башаламандык өсүүдө. Буга мисал Бишкек шаарындагы Ленин районундагы Арча Бешик массивинде Узунбулак, Бакаева, Бабата, Бакаева көчөлөрүнүн кесилишинде мыйзамсыз көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу, 500ден ашык үй бүлөнүн тынчын алып көчөгө чыгып митинг кылуусуна себепкер болууда. Буга көптөн бир себеп жер мыйзамдарына кесипкөй эмес депутаттар өз кызыкчылыгын карап, мыйзам кабыл алынгандан кийин 46 жолу бирине бири карама каршы болгон толуктоолорду киргизишкен. Мындай мисалдарды республика боюнча айта берсек абдан көп. Бишкек шаары менен Сокулук, Аламедин райондору менен чек арасы такталбагандан мыйзамсыз жерди басып алып, мыйзамсыз курулуштарды куруу, бири-бири менен соттошуу, архитектуралык эрежелерди сактабоо көнүмдүк турмуш болуп калды. 14-жылы менин демилгем менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү айыл чарба жерлерин инвентаризациялоо чечими кабыл алынып, мен жетектеген Кыргыз Гипрозем институтуна тапшырылган эле. Институт 2018-жылы инвентаризация жумуштарын бүткөрүп, бардык жободо көрсөтүлгөн процедураларды сактап, айыл өкмөтү, район, облус жетекчиси менен макулдашып, Кыргыз өкмөтүнө бекитүүгө сунуш кылынган. Өкмөттүн регламентине ылайык аппараттын бөлүмдөрү менен макулдашылып, вице-премьер, биринчи вице-премьерге чейин кол коюлуп, ошол убактагы премьер-министрге киргизилген. Бирок ошол убакта берик азыркы күнгө чейин өкмөт тарабынан бекитиле элек. Мунун себеби Кыргызстанда жер мафиясы бар жана анын өкмөттүн жогорку эшелонуна чейин жеткенин билгизет. Себеби институт мыйзамсыз сугат айдоо жерлерине курулган курулуштарды аянтын аныктап берген. Ал Кыргызстан боюнча 12.000 гектар жер болгон. Кийин эмнегедир
республикалык комиссиянын жыйынтыгы менен 1100 гектарга көбөйүп калды. Ушул кемчиликтерди жоюу үчүн, ошуга тийиштүү мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу үчүн жогорку кеңеште кесипкөй, билимдүү, тажрыйбалуу адис керек. Бишкек шаарында жердин инвентаризациясы кылынбай келет. Бирок ошого карабай план детальный планировки, план застройки жана генералдык план түзүү абсурд. Депутатка болгон талапкерлерди каттоо үчүн алардын санын кыскартып, сапаттуу депутатка татыктуу талапкерлерди тандоо үчүн экзамен, сынак кылууну Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш кыламын. Бул долбоордо талапкердин милдети төмөндөгүдөй критерийлерди камтыш керек. Биринчи, мамлекеттик тилди билүү. Экинчи, моралдык туруктуулукка жооп берүү. Үчүнчү, талапкер жаранга мурда эч кандай кылмыш иши козголбошу керек. Төртүнчү, мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга талапкердин жөндөмдүүлүгүн текшерүү. Атайын тематикалык тапшырма берип, мыйзам долбоорун жаздырып көрүү керек. Бешинчи, талапкерди каттоо үчүн жогорку билимдүү 15 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматта иштеген иш тажрыйбасы бар болушу шарт. Ушул принциптерди таянсак, талапкерлердин татыктуусу катталмак. Же болбосо азыркы катталган талапкерлердин 70-80% пайызы каттоого жетмек эмес. Жана мындай бала оюн болмок да эмес. Азыркы иштеп жаткан жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары жогорудагы айтылган принциптерге жооп бере албайт. Ушул себептен улам өткөн иш тажрыйбама таянып, өзүмдүн талапкерлигимди жогорку кеңештин депутаттыгына койдум. Азыркы күндө мыйзамдардын бири-бирине каршылыгынан, системанын жоктугунан, көпчүлүк мыйзамдардын иштебегендигинен жана депутаттык корпустун алсыздыгынан мыйзамдардын аткаруусу көзөмөлдөөгө билими жана иш тажрыйбасы жетишпегендигинен республикалык бюджет канчалык күндөн күнгө өсүп жатса дагы элдин турмушу өтө начар абалда. Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 19-жылы жалпы калктын 20%-ын түзсө, 22-жылы 25,5%-ды түзөт. Мына ушул көптөгөн жарандар турак жай, тамак аш, кийим-кече жагынан олуттуу көйгөйлөргө туш болушат. Мунун баары адам үчүн эң биринчи зарылдык. Алардын билим алуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Алар социалдык жактан алсыз жана кароосуз. Пенсиянын көлөмү Конституцияга каралган минималдык каржынадан жогору болушу керек болсо, бүгүнкү күндө аткарылган жок. Конституциянын нормасы аткарылбаса, башка мыйзамдардын иштеши кыйын. Жогоруда сөз кылган кемчиликтерди жоюу боюнча төмөнкүлөрдү сунуштайм. Биринчи, жерди саламжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн, калктуу конуштарды иретке келтирүү үчүн спутник шаарчаларынын курулуштарын Сокулук жана Аламедин райондорунун асылдуулугу төмөн жерлерине куруу. Бул долбоорду ишке ашыруу үйү жок жарандардын жашоодогу эң биринчи зарыл нерселеринин бири турак жай менен ипотекалык негизде камсыз кылуу. Урматтуу Ленин районунун шайлоочулары, эгерде Кыргыз парламентинин ишин сапат жагынан жакшыртуу жана ошонун негизинде элибиздин жашоо шартын жакшыртууну максат кылсак, кесипкөй тажрыйбалуу адис Касмалиев Ажыбек 20-номурдагы талапкерди тандооңуздарды суранам.